Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ушул видео Россия Федерациясында айдоочу болуп жүргөн мекендештерге арналат. Эгерде сиздин тааныштарыңыздар айдоочу болсо, ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Кээ бир биздин мекендештер Москва, Санкт-Петербург шаарында акчаларын үнөмдөө максатында платный парковкага келип токтоп, машинанын гос номерин кагаз менен, же болбосо маска менен, же болбосо кандайдыр бир диск менен номерлерин жаап коюшат. Эмне үчүн жабышат, өзүңүздөр билесиңер. Ал парковканы төлөгүсү келбейт. Экинчи учурда өтүп бара жаткан фото, видео фиксация кылып, ошол төлөнгөн же төлөнбөгөн текшерүүчү машиналар келип, төлөнбөсө штраф салбасын үчүн жасалган иш аракеттерден качуу максатында кээ бир биздин мекендештер номерлерин жаап коюшат. Анан кайра биздин мекендешибиз иштерин бүтүрүп, кайра парковкага келип, машинасына отуруп, номерлерин кайра тагылып калган кагаздарын, чүпүрөктөрүн, дисктерин кайра алып койгондон унутуп калышат дагы. Кайра кетип бара жатканда жолдон ДПС кызматкерлери токтотуп калса, андай учурларда кандай укугу бар жана кандай амалдары бар жөнүндө айтып берет элем. Негизи, эгерде полиция кызматкери токтотуп фото жана видео далилдерди кылып алса, анда полиция кызматында ошол эле жерде постановление түзүп штраф кылуу укугу бар, же болбосо протокол түзүп, бул жагдайларды сотко жөнөтүү. Мындайча айтканда, соттун чечими менен штраф же айдоочулук укугун 1 айдан 3 айга ажыратуу чечими чыгышы мүмкүн. Ошол эле жерде, эгерде айдоочу злостный нарушитель болбосо, мындайча айтканда, ал айдоочуга көп учурда протоколдор түзүлүп, көп штрафтары болуп, же болбосо көп штрафтар болсо жана ошол штрафтар убагында төлөнбөсө, бул учурларда айдоочу злостный нарушитель болуп эсептелет. Эгерде айдоочу злостный нарушитель болсо, анда ал протокол об административное правонарушение деген кагазды түзүп, ошол кагаздын негизинде сотко жөнөтүүгө милдеттүү. Сот ал кагаздарды алат дагы жана ошол протоколдорду изилдейт. Ошол протоколдорду изилдөөгө даярдануу максатында протокол түзүлүп жаткан маалда мекендештерге кеңеш берет элем. Биринчи кеңеш бул өзүңөр ошол кагазды полициянын көзүнчө алып коюу иш аракеттерин протоколдорго чагылдыруу. Мындайча айтканда, Кодекс об административных правонарушениях 4 жана 2 беренесиндеги смягчающие обстоятельства берененин негизинде өз ыктыяры менен административдик правонарушенияны жокко чыгарды деген аракети чагылдырылуусу. Андан кийинки протоколдо түшүнүк кат жазып жатканда кылган мыйзам бузууга өкүнөм деген жеңилдетүүчү жагдайларды чагылдыруу керек. Сот отурумунда сот чечимдерди карап жана сиздер сот отурумуна чейин канчалык деңгээлде штрафтарыңарды төлөнгөнү, төлөнбөгөнү ошол эки жагдайды карап, сиздерге же болбосо административдик штраф 5000 рубль, же болбосо 1 айдан 3 айга чейин айдоочу укугуңардан ажыратышы мүмкүн. Ошол себептен айдоочулук укуктарыңардан ажырабаш үчүн жана айдоочулук менен эмгектенип жүргөн мекендештерибиз көп. Айдоочулук укугу менен көп мекендештер бул жерде эмгек укугу менен бара-бар болушат дагы, үй бүлөсүн багып жүргөн мекендештер аз эмес. Ошол себептен айтат элем, мыйзамды билип, мыйзамды туура колдонгонго аракет кылып, мыйзамды бузбаганга аракет кылыңыздар деп. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович, көңүл бургандарыңызга чоң рахмат.